көбүнчөсү мен мындай мисал келтирем да. Эгерде менин денемде бир жара болсо же бир жерим ооруп алсам, ошол жерге аяр мамиле кылабыз да. Анан ошол жака тийбесе экен десе, именно ошол жерди жөлөө өтүшөт да. Ошол жерге тиет да. Ал жерде жара бар, ал ырбап турат да. Анан ал тийсе тийбесе деле ооруйт да. Анан биз ошол оору сезимин кесепетинен мамиле кылабыз да. Анан ошон үчүн эң биринчи ошол ооруган жерди дарылап, көбүнчөсү жөн эле ошо оору сезимин басуу болот да. Именно түпкүрү баягы ириңди сыгып чыгарып дарылоо жок болот да. Анан азыркы жана курстан курска баруу деген көйгөй деле ошол да. Баягы ички ошол оору сезиминен качуу да. Балким ал жерде практичный бир кеңештер болсо ошо чечсе болот. Именно өзүбүз менен иштешибиз керек да. Анан бизде ошондой оору сезими жок болсо, конечно, анан мен башкалардын сөзүн угам, башкалардын көйгөйүн көрөм, өзүмдү жанагы сырттан көз караш менен кароо деп атпаймынбы? Эгерде ошол нерсе болсо, жана мисалы пультту колдонобуз го телевизорго, ошол паузага коюп токтоп, анан мен кантип жашап атам, эмне кылып атам, менин мамилелерим кандай, ошол балдарыма эмне керек деп. Ошо бир апа айтып атат, мен өзүмдүн жашоомду карабай калып турмун, анан карасам эле постоянно ошо балдарыма мамилем критика, тигини кылбай койдуң, муну кылбай койдуң деп, мисалы тапшырма берип кетти, келсе эчтеке жасалган жок. Эмне кылат? Урушат да. Бул жерде эгерде биздин мамилебиз сен мону мондай кылып койгон турбайсың, чоң рахмат десе, эмкиде наоборот ошондон ашырып жасаганга аракет кылат да.